Саламатсызбы? Менин жолдошум 5 жыл мурун балам экөөбүздү таштап кеткен. Азыркы учурда башка аял менен жашайт. Кетип жатканда үй балама калды деп кеткен. Үйдү чогуу салганбыз. Ал кеткенден кийин бир топ курулуш кылдык. Эми талашып жатат. Эмне кылсак болот? Бул жерде бир топ тактай турган маселелер бар экен. Себеби дегенде сиздер бул баягы 5 жыл чогуу жашабадык деп жатасыз. Качан бул юридикалык нике каттооңор качан ажыратылган расмий? Бул мааниге ээ. Себеби дегенде ажырашкандан кийин 3 жыл ичинде ошол мүлктү бөлүү үчүн сотко доо арыз менен кайрылыш керек. Себеби мыйзам боюнча жалпы мөөнөт, эскирүү мөөнөтү 3 жыл көрсөтүлгөн. 3 жылдан кийин кайрылууга мүмкүн болбой калат. Сиздин учуруңузда сиз 5 жыл мурда ажырашканбыз деп жатасыз. Бул сөзсүз мындай эске алыш керек. Ал эми балама таштап кетти дегениңиз, бул кандай таштап кетти? Озеки таштап кеткен болсо, ал мындай расмий кабыл алынбайт. Себеби дегенде мындай кайрадан ал өзүнүн мүлкүн бербей коюшу мүмкүн. Эгерде ал балама калтырам деп нотариус аркылуу мамлекеттик каттоо кызматына барып белекке берүү жолу менен тартуулоо мындай келишим менен акысыз берип кеткен болсо, анда бул башка маселе. Анда демек турак жай сиздин уулуңузга өткөн болот. Ал эми андан кийинки курулуштарыңыз боюнча айтып жатасыз, бирок мен жогоруда айткандай нике ажыратылгандан кийин 3 жылдын ичинде сиз ошол жалпы мүлктү экиге бөлүү боюнча сотко арыз берүүгө сиздин мүмкүнчүлүгүңүз, укугуңуз болгон. Эгерде бир кандайдыр бир белгилүү себептер менен, жүйөлүү себептер менен бул демек мөөнөттү өткөргөн болсоңуз, анда мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө доо арызга кошо арыз тиркеп сотко берсеңиз болот. Эми албетте бул жерде сотко берердин алдында эгерде жолдошуңуз үйдү мен таштап кеттим деп таштап кеткен болсо, өз ара чечишкенге аракет кылып көрүңүздөр. Ал жердеги ошол бир топ курулуштарды курдум деп жатасыз. Анын мындай атайын эсебин чыгарыш керек. Ошол сиз курулуш курганга чейин ал турак үйдүн баасы канча болот? Ал эми ошол курулуштар курулгандан кийин анын баасы канча болду? Бул дагы мааниге ээ. Эгерде сиз ошол үйдүн наркынан бир топ жогору 2 эсе мындай айтканда сиз ал үйгө кошумча кылган болсоңуз, акча каражатын сарптаган болсоңуз, анда бул үйдү жалпы мүлк деп таап, соттон атайын жалпы мүлк деп таап, андан кийин сиз өзүңүздүн үлүшүңүздү гана бөлүп алганга мыйзам жол берет. Себеби бардык баягы чогуу жашап турган учурдагы табылган мүлктөрдүн бардыгы булар жалпы мүлк болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 39-берене жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүү. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүү нике мезгилинде да, нике бузулгандан кийин да жубайлардын ар биринин талабы боюнча, ошондой эле жаза чараны жубайлардын жалпы мүлкүндөгү жубайлардын биринин үлүшүнө айландыруу үчүн жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүү жөнүндө кредитор тарабынан билдирүү жасалган учурда жүргүзүлүшү мүмкүн. Жубайлардын жалпы мүлкү алардын макулдугу боюнча жубайлардын ортосунда бөлүштүрүлүшү мүмкүн. Жалпы мүлктү бөлүштүрүү жөнүндө жубайлардын макулдашуусу алардын каулоосу боюнча нотариаттык жактан ырасталышы мүмкүн. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүүдө, ошондой эле бул мүлктөгү жубайлардын үлүштөрүн аныктоодо талаш тартыш келип чыкса, ал сот тартибинде чечилет. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүүдө сот жубайлардын талабы боюнча кайсы мүлк жубайлардын кимисине бериле тургандыгын аныктайт. Эгерде жубайлардын бирине берилип жаткан мүлктүн наркы ага тиешелүү үлүштүн наркынан ашып кеткен учурда экинчи жубайына тиешелүү өлчөмдөгү акчалай же дагы башка компенсация ыйгарылышы мүмкүн. Сот үй-бүлө мамилелери токтотулган учурда жубайлардын ар бири өз алдынча жашаган мезгилде арттырган мүлкүн алардын ар биринин жеке мүлкү катары тааный алат.